Бишкек-Ош автоунаа жолунун 223-километри. Туман. Мындай катаал аба ырайы кече Ош-Бишкек жолунун ала бел ашуусунда жаралды. Анда 25 сантиметрдей кар жаап, жолдор тайгалак абалга келген. Ошондой эле унаа жолдун 223-чакырымында да туман түшүп, жолдо жүргөн айдоочуларга кооптулук жаралган. Аба ырайынын кескин өзгөргөнүнө байланыштуу өзгөчө кыдалар министринен атайын ыкчам топ түзүлүп, чыгымдарды болтурбоо максатында жеринде текшерип жүрөбүз. Азыркы учурда Ош-Бишкек жолунун 129 километринде Көлбаев түнелинин алдында турабыз. Тиешелүү жаранткоон кызматтары өздөрүнүн жумушун аткарып жатат. Саат 21:00 тартып оор жүк ташуучу автоунааларга чектөө киргизилди. Посто 20дан ашуу оор жүк ташуучу автоунаа турат. Аба ырайынын кескин түрдө өзгөргөнүнө байланыштуу жолдун 272-чакырымындагы Арал постунда чектөө коюлду. Анда бардык оор жүк ташуучу жана чиркегичи бар жүк ташуучу унаалар үчүн убактылуу жол жабылган. Номер 23-жол тейлөө мекемесинен 4 техника, 9 жумушчу тартылып, түнү бою тазалоо иштери жүргөн. Учурда жол эки тараптуу ачылды. Ошол кар катуу жаап, тазалоо иштери үлгүрбөй калгандыгына байланыштуу Арал постунан ошол оор жүк ташуучу прессия бар жана бензовоздорго убактылуу чектөө киргизилген. Ал кечкурунку 8ден эртең мененки 10го чейин киргизилип, ондо жол каттамдары жолдор толук тазалангандыгына байланыштуу жол каттамдар толук ачылган. Азыркы күндө жол каттамдары ачык. Азырда Ош-Бишкек унаа жолунун ала бел, көк бел ашууларында калың кар бар. Жолу тайгак. Мындан улам жол көзөмөлдөөчүлөр жайкы дөңгөлөктөрдү кышкыга алмаштырууну сунуштайт. Ошондой эле айдоочуларды 500 метр аралык кармап айдоону эскертишет. Анткени узак жолго чыккандардын басымдуусу жайкы дөңгөлөктө. Учурда бул багытта түшүндүрүү иштери жүрүп жатканы айтылат. Жайкы дөңгөлөктөр менен жолго чыгып атышат. Анан ошо менен барып жол тыгындарын жаратып, ошол кыйынчылыктарды туудуруп атат. Анан баягы ДЭУнун кызматкерлеринде жолду тазалаганда машиналар жолдо туруп калып, ошол кыйынчылыктар туудуруп атат да. Анан ошол биз айтып кетет элек, ошо кышкы дөңгөлөктөргө өткөрүп, уже сезон келди. Аба ырайы өзгөрүп атат, ошого байланыштуу ошо кышкы дөңгөлөктөргө өткөрүп айдоосун сунуштайбыз биз. Ош-Бишкек жолунда күнүнө болжолду бир багытка 6000дей унаа каттайт. Бул статистика кышкы күндөрү 4500 азаят. Кечеги капыстан жааган кар айдоочуларга да күтүүсүз болгон. Анда жол тыгындары да жаралган. Аны карды тазалоо техникалары жетишсиздигинен дешет. Пробка көп болот да. Эмнеден жаралып тур ошол пробкалар? Кардан жаралып атат да. Тазаланбай атат. Тазаланбайт. Түспөйт этпейт тазалаган. Кече ошо түшүп алдыңыз да өзүңүз да? Ооба, пробкада келдик биз. Ошо токтотушуп, машиналерди, чоң машиналерди четке чыгарышып, анан өтүп кеттик да. Унааңыздын дөңгөлөгүн алмаштырдыңызбы кышкыга? Ал унаанын дөңгөлөгү кышкыга алмаштырып алсаң, ал жерден чыга албайсың. Ал жер уже биз такси болгон үчүн постоянно зимний баллонду убагында алмаштырабыз да. Азыркы тапта Бишкек-Ош жолунда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен ыкчам тобу иштеп жатат. Маалыматка ылайык, эгер кардын жаашы көп убакытка созулса, калың кар жааган убакта облус аймагындагы стратегиялык унаа жолдорду тейлеген кызматтардын техникалары жол каттамын толук кандуу тейлөөгө жетишпейт. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги тарабынан каржылоо убагында болбогондуктан техникалар толук оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Бүгүнкү күндө 5 техника бузук абалда турат. Эскерте кетсек, октябрь айында Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, тоолуу аймактарга кар жаады. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.